Assalamu alaikum, men YouTube kanalının görүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин видеобузда биз булчумдун витамини жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Булчумдардын витамини болуп кайдимки С витамини эсептелет. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, булчумдун массасын жана өзүнүн ушундай структурасын жаш бойдон сактап калуу үчүн эң негизги ролду С витамини ойнойт деп тыянак чыгарышкан. С витаминдин касиеттери ушундай бош радикалдар менен күрөшкөндө аябай эффективдүүлүгүн көрсөтөт экен. Ал эми бош радикалдар болсо ушундай шүнчүктөр экен, алар жакшы клеткага кошулса, жакшы клетканы жок кылып салышат экен, аны өлүк клеткага айлантышат экен. Ал эми жаман клеткаларга кошулса, дагы бир оорунун ыңгайлуу учурда ошо өнөкөт оору кылып ийиши мүмкүн экен. Ошонун негизинде ошо бош радикалдар менен күрөшүүдө эң эффективдүү ушу С витамини аябай көмөк көрсөтөт экен. Дагы бир касиети L-карнитинди организмге бөлүп чыгарууга жардам берет экен. L-карнитин болсо ушундай организмдеги майларды энергияга айлантып, мындайча айтканда арыктоого жардам берет жана эгерде биздин ошо каныбыздын составында С витамини көп боло турган болсо, L-карнитин да көп болот экен. L-карнитин өзүнүн ролу ушундай булчумдарды дайыма массасын жоготпостон күчтүү жана чың бойдон сактап турат экен. С витамини ушундай эле адамдан коллагенди бөлүп чыгарууга жардам берет экен. Коллаген деген ушундай элестетсек, 4 бүттүү стол десек, столдон эгерде бир буту жок боло турган болсо, ал бир жакка ооп калат. Булчумдар деле ушундай структурага экен. Коллагендин С витамини жетишсиз болсо, ошо 4 бутунун бир буту жок болуп калат экен, дагы бир жакка ооп калат экен. Демек биздин бетибиздин жакшысына өтүшү менен бетибиздин салаңдап калышы, салаңдай башташы же болбосо ушул шартта С витаминин жоктугунун негизинде болушу толук ыктымал экен. Америкалык окумуштуулар ушундай изилдөө жүргүзүптүр. Эң масштабтуу изилдөө эксперимент десем жаңылышпайм. Бул экспериментке 13.000 адам катышкан экен, арасында аял, эркектер аралаш. Бул экспериментте 40 жаштан 82 жашка чейинки адамдар катышкан. Жана ошол эксперименттин башчылары ошол 13.000 адамды эки топко бөлгөн. Бир топтогу адамдарга ошо 37 миллиграмм С витаминин беришкен. Ал эми экинчи топтогу адамдарга 170, бул максималдуу деп эсептесек болот. Максималдуу 170 миллиграмм С витаминин беришкен. Жана убакыттын өтүшү менен ушул эксперименттин жыйынтыгында ким С витаминин аз колдонгон адамдарды карашканда, алардын булчум массасы, булчумдары мындайча айтканда азыраак, көбүнчөсү май болуп кеткен. Мындай коллагендер аз болгондуктан булчумдары массасын жогото башташкан. Ал эми ошо көп дозадагы С витаминин колдонгон адамдар, экспериментке катышкан адамдардын массасы өсө баштаган. Бул эксперимент 6 ай созулган. 6 айдын ичинде эң эле көрүнүктүү жыйынтыкты аялдар көрсөткөн экен. Аялдар ошо өзүнө жетиштүү же болсо ашык 170 миллиграмм С витаминин колдонгон аялдардын майлары кетип, булчумдары көбөйүп, булчумдарына күч кире баштаганы байкалган. Демек биз ушул масштабтуу эксперименттин негизинде толугу менен айтсак болот, С витамини булчумдарды сактап калуу, жаштын өтүшүнө жараша ар бир жыл сайын 1% булчумдарыбыздан айрылып отурат экенбиз. Азыркы кезде С витамининин көптөгөн түрлөрү бар. Сиз өзүңүзгө жаккан каалаган витаминиңизди алып жесеңиз болот. Бирок мен өзүм ушундай бюджеттүү түрүндө ушундай аскорбинка деген ушундай ушуну аптекадан алам. Баасы 5 сом болот кээ бир аптекаларда, кээ бир аптекаларда 7 сом. Мага ушул С витаминин запасын жетиштүү деңгээлде алууга жардам берет. Эгерде ушундай өзүңүздүн ден соолугуңузду карагыңыз келип, жаш бойдон калгыңыз келсе, витаминдин топтомдору жөнүндө тартылган менин видеомду көрсөңүз болот. Бул жерге калтырып коем. Же болбосо описаниядан ссылкасы аркылуу кирсеңиз болот.
Ушул видео сизге жакса лайк басып комментарий жазыңыз. Сиздин оюңуз боюнча кандай ушул С витамининин ушул касиеттерин билчү элеңиз же биле элек белеңиз, ушул жөнүндө комментарийга өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп кетиңиз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.